Assalamu алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндеги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылышта ММА тармагында жүргөн эки бир тууган туурасында булмокчу. Тилек жана Али Машраповдордун машыгуусун жана алдыда боло турган беттеши туурасында кененирээк сиздерге маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Bir ay подготовка өттік, Тайгер Мой-тайда. Жақсы подготовка, жақсы даярданып келдік. Үйреніп келгендерді иініме үйретіп отырмын, көрсетіп, мындай қыласың, мындай чабасың, мындай кіргенде мындай қыласың деп. Сол проход кіргенде зашталарды көрсетіп, стойкалардан іштеп отырмыз. Жалпы эле Кыргызстанда беттеш өткөргөнүңүзгө канча убакыт болду? Кыргызстанда мушташпагандыма 4 жыл болду. Менин сопернигим камерунец. Жакшы, стойчу экен, боксер экен. Чогуу даярданып атабыз. Онун соперниги Өзбекстандын боец экен, өтө күчтүү экен. Буюрса даярдыктары жакшы. Эми 22-синде Кудай кааласа көрсөтөт эми. 22-синде чогуу мушташабыз, Кудай кааласа. Мен главный бойда. Тезірек. Шо, хорошо. Сен эми основной бойдо сен левый боковың жакшы. Левый боковый. Ошону сен мисалы левый таштагандан алда сен атака кылат да, сен уклон кылып туруп. Оңго мынаны кошушуң керек экен. Да. Кел. Мына урду сен уклон кылып туруп эле. Азамат. Ошондой кел, урат сени мына урду, оп. Эми кеттиң жакшы. Уклони сразу правый. Түшүнүктүү, башың алып кач, ар дайым башың алып кач, ордунда турба. Башың удар тийгизбедиң мына. Сага урат, сага. Хоп, кеч калдың, таштанба. Мына. Азамат, да. Ичин текшер, башын текшер. Бам. Шо, на. Правый. Хорошо. Астан көтөр. Хорошо. Ушул жака бокска келип колдор койтабыз. Александр Воинов бар деп, саар кет, ошол жакта болот деп. Ар жакта урутабыз. Жакшы даярданып атабыз. Тилекти көрүп өсүп калдым да. Кайрып кет. Дуэчке кетти. Азамат, дагы келдиң. Хорошо. Ошо экөө өтөтпайбы? Да. Уклондон кийин кайра экөө менен бүтүр. Сеники основной боковың жакшы экен. Ошо мынаны тосуп жүрүп бутту. Ишти жап. Кичине ачылды, ал сени тебиши мүмкүн. Урушу мүмкүн. Ар дайым ишти жап тур. Ошо. Келдиң экөөнү. Ошол дагы экөөнү. Азамат. Келди дагы. Качтың? Азамат. Дагы. Көрдүңбү, сен мынадан кийин уже ал нокдаунга кетип атышы мүмкүн. А силер болсо дайым секирип бересиңер. Жок. Сен ага удар өттү. Ушул жерден эле кайра эле. Повторный атака, да? Хорошо, давай. На. Хоп! Азамат, кетип калдың. Бул мындай өжөрү да бул. Мен бойго чыгып атканымды көрүп, өзү эле айылда эле тренировка кылып, даярданбай эле айылда эле бизде спорт менен айылда даярданып тренировка кылышпайт эч кимсеч. Жана күрөшөт. Греко-рим күрөшөт только. Бул өзү эле ошол жерде тренировка кылып эле мына веб селекшн эмелерге чыгып эле мушташып жүрүптүр да. Мен деле бойлорун көрбөй эле, кызыкпай эле жүргөн, бойго чыгып атамсы, койчу жакшы эле жүрчү, бойго чыкпай деп айтып жүргөм да мунучу. Өзү эле мени көрүп эле туурап эле мен деле бойго чыгам деп эле ушинтип эле боец болуп кетти бул да. Бүткөнүн. Хоп! Отлично, хоп! Хорошо. Исал. Мындай боковой, прямой, одиночныйларың жакшы экен да.
А бирок сен мировой аренага чыкканда ба да кетет да. Бирөө менен түшпөй калышы мүмкүн. Серияга иштешиң керек. Кел. Левый. Чистый бой. Левый. Левый. Правый. Хорошо. Так, отлично. Вот так вот. Келдим. Азамат. Хорошо, хорошо. Печиңге урчу жібер, печиң. Хорошо, қайтала. 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 Азамат. Да. Келдім. Вот так, да, молодец. Келдім. Хорошо, молодец. Эми қара, оң қолда ичке, солда башқа, қайра бияқтан да башқа ичке. Тройка, бірақ та-та-так болсын да, ичке. Хоп, мына. Азамат, да. Келдім. Азамат. Ушул жерде эле карама, ичке урутасың. Пам. Укулан кылып туруп эле, башка уруп туруп мына менен бүтүр кайра 5 удар жасап атасың. Кеттиң. Ушул. Азамат, да. Та-та-та, ушул та-та. Ушул жерден элечи. 5 удар. Ушул. Азамат. Вот сенин основной коронкаң мынаки. Вот, супер. Боковой левый нокаут. Мисал. Көп балдарга салыштырмалуу өзүнүн удар салмагы, бүтүрбөй келип урган приемдорунан өзгөчөлөнүп турат экен. Буюрса бул ушундай темпте кетсе, алдында дагы көп бийиктиктерди багындырат деп ойлоп атам. Негизгиси бунун физикасын жакшы иштеген да, физикалык артыкчылыгы бар. Эми бойдо негизи ийгиликке физикалык, техникалык, психологиялык даярдыктардан ийгилик келет да. Тактикасын жакшы коюптур. Ар тараптуу универсал боец десек болот. Тилек Машарапов көптү үмүттөндүрөт. Эгер ушул темпте кетсе, дүйнөдө дагы бир UFC'нин ММА'дын дагы бир жылдызы чыгат деп үмүт кылабыз. Емельянко, Хабибтердей бийик деңгээлге чыккан мушкер катары, боец катары күтөбүз. Качтың. Банк. Прямой так, банк. Прямой. Банк. Дагы. Банк. Банк. Жеп. Банк. Прямой. Банк. Койдум кутун. Түшүп атканда эле ушун. Түшүп атканда эле. Тептиң деп, кайтып эле ошол жерден түшүп мына жака тебиш керек. Так. Банк. Банк. Ооба. Тач. Япот. Уклон. Йот, бияка. Прямой. Банк. Теп. Банк. Айлантып. Банк. Во. Жеп. Беп. Бияка. Прямой төбөс. Банк. Акыркы бетешим сопернигим алмаштырып коюшту. Өтө күчтүүрөөк соперник салып коюшту. Сопернигим травма алды деп симайт этип коюшту. На самом деле травма алган эмес, ол боец. Ошо соперник опытный, UFC'нин ветераны экен. Мен подготовкам кичине слабыйраак болуп калдым. 1 ай даярданып калдым да. 20 күн тренировка кылып, 10 күн вес кудум. Ошого байланыштуу кичине эме болуп калдым. Слабыйраак болуп калды тренировкачы. Эми баштагандан кийин до конца кылайын деп атам да менчи. Ушунча чыктым, Америкага чейин бардым. Буюрса, буларда бир сыноо экен да. Дайым бир сыноосу да. Минустарды өзүнчө айттык уже. Вес кылганды, барды өзүнчө айттым. Буюрса, 22-синде жакшы бой көрсөтөбүз. Менин агам бар, мага жардам берип келип аткан спонсорум Алишер Козоев деген. Ошол агам жардам берип келатат, ошол эмеге UFC'ге Кудай кааласа чыгарам деп аракет кылып атат. Буюрса, иншалла чыгабыз. Анан эми бул өзүбүз негизи дүйнөлүк аренага чыга албагандан кийин мындан кийинки Тилекке окшогон чыган жигиттерге демөөрчүлүк кылып, поддержка кылып, ошого эми бул биздин милдет деп билем мен. Мындай балдарды колдошубуз керек. Позиция менен, мен өзүмдүн пикирим менен, менин ишканамдын пикири менен бул Тилектин негизги колдоочусу катары алып, Тилектин ар тараптуу жашоосуна, башкасына бүт баарысын мойнубузга алганбыз. Кудай кааласа бул жигитти кече күнү ошол Америкага жөнөтүп, Америка Кошмо Штаттарына жөнөтүп, эми Алланын буйругу экен, ошол жака катышып келди. Андан кийин кече күнү 1 айлык Таиландда сбор өтүп келди. Буйрса, мына жакынкы күндөрдө бул мына РФС федерациясынан мына борбор шаарыбыз Бишкекте
боло турган турнирге катышып атат. Кудай кааласа андан кийинки кайсы жактан кандай чакыруу болсо дагы бул дүйнөнүн төрт бурчуна жөнөткөнгө полностью кудуретибиз жетет. Бир гана ММА эмес, биз өзүбүз бул айыл жергесинен зал ачып баштаганбыз, шаарда залдарыбыз бар өзүбүздүн. Кудай кааласа бул бир эле ММА тармагында эмес, кикбокс болобу, күрөш болобу, жеңил атлетика болобу, бул кыргыздын кыраан жигиттерин ар тараптан колдогонго милдеттүүбүз. Кудай кааласа бизди менен иштешкенге жигиттер болсо, таланты бар, кандайдыр бир каражат жактан муктаж жигиттер болсо ар тараптуу колдогонго даярбыз.